Панкреатитти лечение кылса болбойт, ал негизи такыр жакшы болбой турган оору деп уктум дейт кечээ күнү бирөөсү келип. Негизи панкреатит деген эмне? Аны билиш керек да. Панкреатит бул уйку безин сезгениши. Же болбосо уйку безинин ферменттери өзүн өзү жей башташы. Ошондой эле амилаза, липаза ферменттерин жакшы бөлүп чыгара албай калды деген. Эми панкреатит эмне себептен сезгенет? Эмне себептен ал өзүнүн ферменттери өзүндө активдешип кетет? Эмне себептен панкреатит оорусу пайда болот? Ошонун негизги маселеси бул интернет баракчасынан кечээ күнү карап чыктым. Ал жерде эмне деп турат? Панкреатит бул арак ичкенден, тамеки чеккенден, жареный жегенден деп турат да негизи. Эми мисалда өмүрүндө арак ичип, тамеки чекпеген адамдар панкреатит менен жабыркайт дагы, постоянно ичип жүргөн, тамеки чегип жүргөн, алдынан чыккан нерсени жеп жүргөндөр бирок панкреатит менен жабыркабайт. Анда кандай болуп калат? Эми негизги маселе бул жерде өттүн жакшы чыкпай калганынан панкреатит пайда болот. Ашказандын воспалениясынан панкреатит пайда болот. Стресстен панкреатит пайда болот. Же болбосо 12 ичегинин воспалениясынан панкреатит пайда болот. Эми кантип? Мисалы, панкреатит деген уйку без негизи бизде кыргыздарда уйку без деп аталып калган дагы, орустарда поджелудочный железа, ашказан артындагы без болуп калат. Эми бул бул картинкада мындай кеңейтилип көрсөтүлгөн, бирок ашказандын артына түшөт. Эгерде ашказан түйүлгөн болсо, чоюлган болсо, демек ашказандын артындагы уйку безди кысып калат дагы, уйку безинин ферменттери өзүндө активдешип, уйку безинин клеткаларын жей баштайт. Бул ашказандан улам пайда болгон панкреатит. Эми 12 ичеги жыйрылган болсо кандайдыр бир себептерден, демек бул эмне болот? Уйку безинин ширеси жөнөкөй суу сыяктуу болуп эле чыгат дагы, качан ал өт жолдоруна бириккенде, өт суюктугуна бириккенден кийин эритүүчү формага өтөт. А бизде 12 ичеги жыйрылып турган болсо, демек эмне болот? Бул келет дагы өт менен эритүүчү формага өтүп туруп, 12 ичеги куя албастан кайра бул жакка кетип калат. Ошол себептен биз эмне кылышыбыз керек? Панкреатит болгондо биринчи уйку безди эмес, анын причинасын гана карашыбыз керек.